Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 21 январь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук районуна караштуу Фрунзе совхозунда жүрөм. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе совхозунун кире бериши. Сиздер Военантоновка тараптан келе жатсаңыздар, оң тарапта Фрунзе совхозу деген жазууну көрө аласыздар. Ошондон кийин келе көчөнөн түз кирсеңиздер, Восточная көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жолдор асфальт тугандар. Маршрутка Ош базарынан түз келет. Таксилер бар. Военантоновкага чейин. Мектеп боюнча айсак, мектеп бар, садик бар тугандар. Мына ушундай. Дагы эмне маалымат? Эми үйгө барып калган маалыматты берейин тугандар. Так, күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписация басышын басып кетиңиздер. Келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым тугандар. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле түндүк чек арасы кошунанын заборунан башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул жашыл забор бүткөнгө чейин могу кошунанын дарбазасына чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты буякта 7 соток. Анан бул жагында дагы тугандар 3-8 соток болгон жери да бар. Бул жакта 7 соток плюс 3 7 10 соток 18 болуп калат экен жалпысынан. Могу баары деп ойлоп албаңыздар. Бул жерде 2-3 кишиники бар экен. Кыскасы ушул жерден 3-8 соток жер да бул үй ээсине караштуу тугандар. Андан ары электр энергиясы бар тугандар, интернеттер келген, суу свети бар, суу тугандар скважина жана таза суу деле бар экен. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Анан мени былтыртан бери көрүп жүргөндөр болсо тугандар, былтыркы жылы деле бул үйдү чыгаргам. Анан үй ээси рубль көтөрүлүп доллар түшкөн учурда бир аз сатпайм деп калган учурлары деле болгон. Негизинен просмотрду ушул үйгө жакшы алып берген болчумун. Эң жакшы көрүлгөн видеолордун бири ушул үй тугандар. Сурагандар көп болду, эмелер көп болду, бирок кээ бир учурда мен өзүм сатпайм деп да калган учурум болгон, доллар көтөрүлүп түшкөн учурда дейт. Андан ары үй жөнүндө айтсак, узун туурасы узун туурасы 10 10 стена кирпич тугандар. Чыгыш тарабынан мындай гүлдөр, бактар бар экен. Арт тарабында эле кошуна менен болгон аралык бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Жана алды тарабында кенен бир 3 машина баткандай жер, төрүндө гараж, алды тарабында гүл, бак экенге жер. Жана бул жакта көмүркана, отункана бар. Бул үйдөн сырткары ал жагында хозпостройкалар, летняя кухня, баня жана башка помещениялар бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Бул мынакей үйүбүздүн кире бериши. Бул кире бериши. Үйдө суу, электр энергиясы бар, отопление бар. Ал көмүр менен жана электр энергиясы менен үйдө жылытат. 3 фаза электр энергия үйдө тугандар. Кире бериш мондай сайдинг экен. Анан ары түз кирсек, бул жакта мондай коридор. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кетебиз. Бардык эле бөлмөнүн полдору жыгачтан болгон пол тугандар. Жана түз эле кирсек, кухня жайгашкан. Суу Аристон менен жылыйт. Бул жакта электрический плита, газовый плита, отопление батареялары ар бир бөлмөдө бар. Жана бул кухнянын батышынан түндүгүнөн терезелер орнотулган, раковиналар орнотулган. Үйдүн ички тарабында душ, ажаткана жок экен деп эме кылбаңыздар. Сыртта баня бар тугандар. Негизинен үй ээси үйдүн ички тарабында ажаткана салганды жактырбайт элем, ошого үйдүн ички тарабында ажаткана кылган эмесмин дейт. Андан ары бул жакта дагы коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мынакей. Оң тарапта бул жакта бир детский бөлмө. Батыш тарабынан пластик терезелер орнотулган. Анан түз кирсек, бул жерде мондай зал. Чыгыш тарабынан түштүк тарабынан пластик терезелер орнотулган. Көрүп турганыңыздардай потолоктору мондай стекло. Эмне материал кат? Стекло дагы үйдө турган бир нерсе экен тугандар. Дуалдары обой, полдору жыгачтан болгон пол. Үй жылуу экен тугандар. Анан бул жакта бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан пластик терезе орнотулган. Үйдө интернет, Wi-Fi бар. Бул жактар жаңы ремонт болуптур. Көрүп турганыңыздардай обой.
Анан үйдүн ичи туугандар жакшы үй экен. Негизинен сүрөттөрдөн көрө азыр орус же немец туугандардыкы экен деп ойлосоңуздар керек. Бирок үйдүн ичинде эч кандай ит кармалган эмес. Нормально мындай. Кээ бир ошол улуттагылардын үйүнө барсаңыз, бир аз ит тинчитип келет, бирок жок, үйдүн ичине эч ит кирген эмес. Таза. Мынакей келсеңиздер өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Эми мен мону сөздү мактоо эмес, мындай чынына келгенде эле айтып да кеттим. Үйдүн ичи жакшы, таза туугандар. Эми андан ары ички тарабында эмне маалымат калбады эч нерсе. Так, эч нерсе калбады окшойт. Анча-мынча маалымат калып калса, ээсине чалып да билип алсаңыздар болот. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мынакей туугандар, мен кайрылы сатылуучу үйдүн короосундамын. Эми андан ары сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Так. Бош жер. Калсаңыздар бак жер жем чексеңиздер деле болгудай. Негизинен жай айларында үй ээси гүл отургузат окшойт. Бул жака гараж синевал менен, ал жагында мастерская деп коет, темир терсек сакталган склад. Анан бул үйүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Жана бул жакта летний кухня. Фрунзе совхозу туугандарым, албаксаңыздар деле ыңгайлуу, шаарда жумуш кылсаңыздар деле маршруткалар түз барат, жана машинеңиздер менен деле батыле барып калсаңыздар болот. Мал карамаганга деле ыңгайлуу, жана ошондой эле үй ээлери бул убакка чейин бул жерде кой кармашкан экен. Азыркыча отун кана катары колдонушат. Жана бул жакта дагы жай айларында кой кармашкан экен. Навесин түндө бул жерде склад катары колдонулат, жана бул жакта баня туугандар. Бул жакта баня. Жагы парилка. Андан ары маалыматтар бүтүп калган жок. Бул летний кухнянын арты тарабында бош жер бар. Жана ошондой эле бул бош жерден сиздер калсаңыздар бул жактан дарбаза коюп, мындан кийинки көчөнөн да кирип чыксаңыздар болот. Үйдүн сыртында ажаткана, летний душ, жаш бактар, жана жер жемшегенге жер, гүлдөр, мына розалар. Анан кийинки көчөгө да бул жактан чыгып кетсеңиздер болот. Эмне маалымат дагы бул үйүздүн батыш тарабы. Так, эмне маалымат калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн туугандар. 42 000 доллар сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Сонун кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээси тел деп жазылып турат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.